Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала тутуп жаткан орозоңуздарды жана окуп жаткан таравих намаздарыңыздарды кабыл болгон, ибадаттардын катарына кошкон болсун. Кече орозо тууралуу сабагыбызда биз этикаф тууралуу кыскача баяндап өткөнбүз. Бүгүнкү сабагыбызда ошол этикаф тууралуу дагы маселелерди айтууну андан ары улантабыз. Эми этикафка качан кирилет жана этикафтан качан чыгылат? Этикаф маселесинде ошол өзүнүн кирүү убактысы бар жана чыгуу убактысы бар. Ошол Рамазандын акыркы 10 күндүктөгү этикафтын кирүү убактысы бар, мечитке кирүү убактысы жана чыгуу убактысы бар. Биз мына ушул нерсеге көңүл буруубуз керек. Кээ бир аалымдардын пикирине көрө, этикафка отурууну каалаган киши Рамазан айынын 20-күнү күн батуусунан алдын этикафка кирүүсү керек мечитке деп айтышат. 20-күнү күн батуусунан алдын мечитке, ошол жамаат намаз окула турган мечитке кирүүсү керек деп айтышат. Алардын далили төмөнкүдөй. Аллахтын элчиси акыркы 10 күндүктө этикаф отурганын далил кылып көрсөтүшөт. Белгилүү болгондой эле акыркы 10 күн деп айтылганда түндөр назарда тутулган. Түндөр назарда тутулуп, түн ошол кеч күн батуусунан алдын башталат деп айтышат. Бул аалымдардын пикирине көрө, Рамазан айынын акыркы күнү күн батуусу менен этикафтан чыгып кетет. Этикафка 20-күнү күн батуусунан алдын кирет, жана чыкканда ошол Рамазандын акыркы күнү, ошол эртең айт деген күнү күн батуусу менен этикафтан чыгып кетет. Бул биринчи пикирдеги аалымдардын этикафка кирүү, чыгуу тууралуу айткан, ошол далилдер менен айткан ошол сөздөр. Башка аалымдар айтышат, башка бир аалымдар айтышат, этикафка чыгуучу киши 21 күнү таң атуусунан алдын этикафка кирет. Жана айт күнү таңдан этикафтан чыгат дейт. Булар Айша радиаллаху анхунун хадисин далил кылышат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ар бир Рамазанда этикафта отурат эле. Багымдатты окуп болуп, этикаф отура турган жерине кирет болчу. Багымдатты окуп болуп, этикаф отура турган жерине кирет болчу. Бул хадис этикафка отуруучу кишинин этикафка кирүү убактын анык көрсөткөн далил муну. Жанагы хадис жогоркудагы, ал жалпы хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө этикафта отурду деген жалпы хадис, жалпы мааниде кетип атат. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 21 күнү таңда багымдатты окугандан кийин этикаф отура турган жерине кирди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деп келип жатат. Этикафтан эми айт күндүн таңында чыгат. Айт күндүн таңында чыгат. Абу Саид аль-Худри хадисине көрө айт күнүн ошол таңында чыгат деп келет. Абу Саид аль-Худри Аллаху алам ушул сахаба пайгамбарыбыз менен этикафта отуруп, ушул хадисте пайгамбарыбыз менен айт күнүнүн таңында этикафта чыккандыгы ушул хадисте келген. Күн баткандан кийин да үйгө кайтуу дурус жогорку хадиске көрө. Бирок абзели ошол эртеси ошол күн баткандан кийин деле үйдө кайтып кетсе болот. Бирок ошол таңдан кийин багымдатты окугандан кийин кеткени абзелирээк. Этикафтан таңда чыккан киши деп Имам Бухари рахимахулла Сахихил Бухариге мына ушундай бөлүм койгон, бап койгон. Этикафта отурган киши эми билип алдыңыздар да. Каалаганы 20 күнү күн батуусунан алдын мечитке кирсин. Ошо эртең айт деген күнү күн баткандан кийин чыгып кетсин. Бирок эми абзелиреги 21 күнү таңда келип багымдатты окуп кирип кеткени жакшы. Эми чыкканда айт күнү мына эми намаз багымдаттан кийин окулат деп айт намазы болот го. Багымдат окулгандан кийин 2 сааттан кийин, 1 сааттан кийин, 3 сааттан кийин. Ошо айтты окуп чыгып кеткендиги дагы абзел. Айтты окуп чыгып кеткени дагы, намазын окуп чыгып кеткени дагы абзел.
Эми дагы бир этикафка байланыштуу дагы бир маселени билип алайлы. Этикафта отурган киши ошол Абу Дардада келет, Айша радиаллаху анха хадисине көрө жаназага катышпайт, ооруну зыярат кылбайт, аялына жакындабайт, мечиттен чыкпайт деп келет да. Ушул хадисте. Бирок башка бир алымдар, бул алымдар мечиттеги ибадатка чектейт этикафчыны. Мечиттеги ибадаттан чыкпайсың, бөлөк жака барбайсың дейт. Жаназага да барбайсың дейт. Орунда зыярат кылбайсың дейт. Анткени алар деле ибадат. Бирок бул алымдар мына Айша радиаллаху анха хадисине көрө мечиттеги ибадатка чектейт. Кээ бир алымдар чектебейт. Эгер зарыл болсо, жаназага барып чыгып келсе дагы боло берет дейт. Ооруну зыярат кылып келсе боло берет дейт. Эми эң абзели ошол мүмкүнчүлүк болсо, зарыл болбосо чыкпаган жакшы. Чыкпаган жакшы, отурган жакшы мечитте. Өзү этикафтан максат дагы өзү баары нерседен үзүлүп, дүйнөдөн үзүлүп, бүт ошол дүйнө иштеринин баарысынан үзүлүп, Аллах менен бирге болуу да. Ошондуктан көбүрөөк этикафта үзүлгөн жакшы, тияк бияка барбаган жакшы, өзү абзели жакшы. Мына ушул кыскасы. Валлаху алам. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва